Саламатсыздарбы, кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Биздин теледолбоорду тосуп алыңыздар жана бүгүнкү биздин коноктор менен сиздерди тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда бүгүн Ади Полотов, фотограф, мобилограф жана командалаш Бекжан Баишев, блогер мырзабыз отурушат. Кош келиңиздер, колдоп коелу бири-бирибизди. Ади Полотов, сизге биринчи мен суроо узаткым келип жатат. Учурда кандай долбоорлордун үстүндө иштешип келе жатасыз? Мен кечээ Ошко барып келдим. Ошко тынбай каттап болдум акыркы күндөр учурда. Ошо мобилография менен только. Мобилография менен, Ошол менен чакырышып барып тап келип атам. Айта кетиңизчи, учурда мобилография менен жөнөкөй мындай телефондун, ылдык телефондун камерасына тарткан менен сиз өзүңүз фотограф катары профессионалдуу камеранын ортосунда канчалык ушундай айырма бар, айта кетиңизчи. Айырма бир топ эле негизи мындай карап келгенде бир топ эле. Качество жагынан да айырма болушу мүмкүн. Профессионалдуу камера сапаттуураак десек болот баары бир. Өзүңүз ким менен көбүрөөк иштегенди жактырасыз? Жөнөкөй адамдар мененби же модельдер мененби? Мен ар кандай, просто мен азыр тандай албайм да. Мен эртеңки клиентим ким экенин билбейм. Айтпай эле коелу дебесизби? Ким экенин билбейм. Анда эртең анан карапайым адамдар, модельдер жинденип жүрүшөбүз. Урушуп. Бирок өзүңүздүн ой пикириңизди бизге айттыңыз. Жана биз учурда Ади мырза менен таанышып алдык. Бүгүн командалаш Бекжан Баишев блогер катары биз бул жакта отурат. Айта кетиңизчи, блогерлик жолуңуз качан башталды эле? Биз байкадык Instagram баракчаңызда видеолор жакында гана ушу көп видеолорду чыгарып баштаптырсыз жана өз аранын ичинде ушинтип кичинекей аранын ичинде десек болот, кантип катталуучуларды топтосо болот? Сырды айта кетиңизчи. Жок, мен негизи Сара Бестинарова атындагы искусство университетин аяктагам, театр жагын. Анан өзүмдү андай деле блогер деп эсептейм. Өзүмдүн кичинекей кезимден максатым бар, ушундай чоң бир актер болом деген. Анан бунун кичте идея, сценарий жазып коем. Ошолорду вайын кылып, блог кылып тартып аракет кылам. Актерлук чеберчилик блогерге дагы аябай жакшы жардам берет экен ошондо. Өтө эле сиздерге да сунуштайм. Жолуңузга рахмат. Чындыгында жашообуздун бардыгы бул оюн десек болот, бардыгыбыз актёрбуз. Жана жакшы жооп айтып кеттиңиз. Айта кетиңиздерчи, бүгүнкү сиздердин командаңыздардын аталышы кандай болот? Биздин командабыздын аталышы Шоу Тайм болот. Шоу Тайм. Бүгүн биз Шоу Тайм командасынан толук менен шоу көрө алабыз деп үмүт түзүп жатабыз. До конца Шоу Тайм. Биз болсо карама каршы команда менен учурда таанышып алабыз. Сол тарабында Жакшылык Эрчипкелов, Ырчы мырзабыз. Кош келиңиз, Жакшылык. Жакшылык мырза жакшы жаңылык менен олтурат деп айта аламын. Март айында алгачкы клибиңиз чыгыптыр. Жүрөктөн чыгарбадым деп аталат. Ал тууралуу маалымат берип кетиңизчи. Бардык ойлоруңуз ишке ашырылдыбы? Ооба, биринчиден жалпыңызга ассалам алейкум. Бул клип мен ойлогондон башкача экен. Мен мынчалык оор деп ойлогон эмесмин. Кичине оорчулуктар болду. Сценарийин дагы бир аз татаалдаштырып тартып алыптырбыз. Жазып алыптырбыз. Бирок ойлогон ошо бардык максаттарыңыз ишке ашырылдыбы? Ашырылды. Эң сонун. Бул эң негизги нерселердин бири. Көрүүчүлөрүңүз көп болсун, клипти көрө турган адамдар. Биз болсо командалаш мырза менен таанышып кетели. Алишер Усимбаев, Ырчы мырзабыз, кош келиңиз. Алишер. Кош келдик, саламатсыздарбы. Сизди биринчи кезекте Элдик ырчы теледолбоорунун катышуучусу катары жакшы тааныйбыз жана айта кетиңизчи, бул теледолбоорго кантип туш болуп калдыңыз? Жашооңуз толугу менен өзгөрүлдүбү теледолбоордон кийин? Бул Элдик ырчы теледолбоорунан кийин жашоом өзгөрүлдү деп кичине айта алам. Бирок аң сезимим, ойлорум толугу менен өзгөрүлдү. Себеби ал жерде аябай чоң опыт болду десем болот да. Себептен да күчтүү музыканттардын арасынан барып опыт алган бул аябай жакшы экен да. Эң негизгиси аң сезим, ички дүйнөңүз өзгөрүлдү. Ооба. Кыскача бизге ырдап кетиңизчи, төрт сабынан. Анда өзүмдүн чыгармамдарды алып берейин. Бул деген саундтрек. Исполнитель желания деген бизде фэнтези, драма сериалга жазылган. Кайра деп аталат. Кайырмасын ырдап берейин. Ооба. Кайра, 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 келесиңби сен жаным, жаным, жаныма, кучактап мени кайра, 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 өзүңбү я, көз алдыма. О, кайра, 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 келесиңби сен жаным,
жаным жаныма кучактап мени кайра Кол чабуулар. Биз Өрчү мырзаларыбыздын таланттарын көрүп алдык. Эми сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Биздики болсо Шекспирдин произведениясынан главный геройдун аты Аберон болот экен. Ошол эле маалда Аберон деп еще Уран деген планетанын спутнигин коет экен. Бул байкем экөөбүз ырчы болгондон байланыштуу элдердин спутниги болобу деп Аберон деп аталды. Сонун аталыш. Бүгүнкү теледолбоорубуздун алкагында Шоу Тайм жана Аберон аттуу командалардын ортосунда таймаш болмокчу. Теледолбоорубузда биз 6 оюнду ойнойбуз, бирок ага чейин сиздер сөзсүз түрдө сергек сезимдерге ээ болушуңуздар керек. Бул биздин теледолбоордун алкагында мыкты мотивациялардын бири жана ал сезимдерди биз сөзсүз түрдө Nitro Fresh суусундугунан алмакчыбыз. Nitro Freshти тосуп алыңыздар. Бүгүнкү биздин теледолбоорубуздун алкагында 3 жаңы жаркын даамдарды биз байкай алабыз. Булар апельсин классика, манго жана Пунай суусундук энергетикалык суусундук болуп саналбайт жана ар бир уртамда витаминдердин комплекстери камтылган. Биз болсо уртап туруп эфирибизди баштамакчыбыз. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Оюндун негизги магызы реалдуу жана фейк кабарды айырмалоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3төн жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Алар дүйнө жүзүнөн алынган болушу мүмкүн. Жана 20 секунд убакыт бар катышуучуларда ойлонууга. Сиздер бул жаңылык фейкпи же фейк эмеспи туура табышыңыздар керек. Ким көп туура тапса бир халва балга ээ болмокчу. Бул оюнду ким биринчиден болуп баштап берет? Шоу Тайм же Аберон? Уулар баштай беребиз. Жаканса баштайбыз. Бекжан мырза бардыгына макулмун деп жатат бул жакта. Эмесе Шоу Тайм сиздер үчүн биринчи жаңылык. Нью-Джерси штатынын борборундагы үйдүн чатырын метеорит тешип кеткен. Нью-Джерси штатынын борборундагы үйдүн чатырын метеорит тешип кеткен. Бул жаңылык чындыкпы же жалганбы? Талкууласаңыздар болот. Бул тешип коюш толуктун албы? 20 секунд берет экен да. Чын эле. Жалганго деп. Точно ойлондуңбу? Эми чын деген соп атам да. Мен жалган деп. Кайсыл жоопту кабыл? Жалганга чечтик. Эгер бир нерсе болуп калса фейк. Фейк. 30 ноябрь 1954 жылы Алабамада салмагы болжол менен 4 килограмм болгон Силакога метеорити үйдүн чатырын жарып өтүп, Анна Элизабет Ходжести колу менен жамбашына тийип, аял аман калган. Дал ушундай жаңылык болгон жана ал чатырды тешип өткөн. Тилекке каршы сиздер бул жаңылыкты фейк деп атап кеттиңиздер. Эмесе биз болсо учурда кийинки командага кезекти бермекчибиз. Учурда биздин Аберон командасы сиздер үчүн биринчи жаңылык. Данияда жөө жүргүнчү катуу ылдамдыкта келе жаткан үчүн токтотулду. Бул чындыкпы же жалганбы? Кайсыл жерде? Данияда. Данияда. Жак, бул чын эмес го дейм. Катуу ылдамдык болгондо канча чакырымда? Мен ал тууралуу билбейм. Кайра окусаңыз болобу? Данияда жөө жүргүнчү катуу ылдамдыкта келе жатканы үчүн токтотулду. Жок, жалган. Жөө жүргүнчү катуу келе атат, токтотулду. Просто YouTube'да көрүп атканда ушундай сыяктуу бир окуяларды угуп калгам да. Дела ортого чечимге келбейли. Жалган. Мен жалган эле деп атам. Элем жалган эле фейк. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Фейк. Фейк деген жоопту кабыл алдым. Кайсы өлкөдө болбосун жолду туура эмес кескен жерде өтүп кесип өткөн үчүн маи кызматкери сизди токтотууга укуктуу. Бирок сиз канчалык ылдам жүргөнүңүз бул маанилүү эмес. Анткени сиз унаа эмессиз да. Албетте бул фейк жаңылык болчу. Туура таптыңыздар.
Биз болсо кезекти учурда Showtime командасына бермекчибиз. Showtime сиздер үчүн жаңылык. Тынч океандан мегалодон аттуу чоң акуланын жакшы сакталган калдыктары табылган. Анын ичинде окумуштуулар 50 жылдардагы кичинекей кемени табышкан. Жалганбы, чынбы? Ооба. Бул чындыкпы же жалганбы? Бул точно жалган болду. Ушу жалган болуп калды. Сен мейлі жалган дей береличи. До конца деп Фейк деген жоопту кабыл аламын. Изилдөөчүлөр мегалондор болжол менен 2,5 миллион жыл мурун азыркы ак акулардын түрлөрү пайда болгон баштаган мезгилде жок болгон деп эсептешет. Албетте бул фейк жаңылык болчу. Азаматсыздар. Биз болсо кезекте учурда азыркы биздин Абирон командасына бермекчибиз. Сиздер үчүн жаңылык. Ниагара шаркыратмасына секирген адам аман калды. Кандай болот? Ниагара шаркыратмасына секирген адам аман калды. Киноларда деле секирип тире калат. Кайсы Бирок ал жок? кинода. Не дейли? Чын. Кайсы жоопту кабыл алайын? Чындык. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Биз болсо бул тууралуу маалыматты билип коелу. Полициянын маалыматы боюнча эркек киши Канада тараптан аянтта бир канча убакыт жүрүп, андан соң 57 метрлик шаркыратманын тосмосунан чыгып, секирип кеткен. Куткаруучулар жана полиция аны шаркыратманын түбүнөн табышкан. Ал киши суудан өз алдынча чыгып, таштын үстүндө отуруптур. Ал кичинекей жаракаттары менен ооруканага жаткырылган жана буга чейин байкасаңыздар, мындай секирүүлөрдөн кийин дээрлик эч ким аман калган эмес. Дал ушул учурда аман калыптыр. Ошол себептен бул чындык жаңылык, азаматсыздар. Кезекте Showtime командасына бермекчибиз. Showtime командасы сиздер үчүн акыркы жаңылык. Дүйнөдөгү эң бийик шаркыратмадан секирген адам аман калды. Дал кайрадан шаркыратма менен байланыштуу жаңылыкка келдик, бирок дүйнөдөгү эң бийик шаркыратмадан секирген адам аман калды. Бул чындыкпы же жалганбы? Чын. Чын, а? Көп ойлонбостон Бекжан мырза чындык. Чындык дегенди кабыл алам. Чындык деген жоопту кабыл аламын. Жалпы бийиктиги 1054 метрден түзгөн дүйнөдөгү эң бийик шаркыратма Амазонка жунглисинин чок ортосунда жайгашкан. Мындай бийиктиктен секирүү кайгылуу кесепеттерге кепилдик берет. Бул фейк жаңылык болчу. Жана байкасаңыздар, 1000ден ашуун метрлер экен. Ошол себептен бир дагы адам да ушундай секирүүдөн кийин аман кала албайт. Ошол себептен бул фейк жаңылык болчу. Биз болсо учурда азыр акыркы жаңылыкты биздин Абирон командасына окуп кетели. Дарыгерлер бейтаптын бутун тескеринен тигип аман калтырышкан. Бул жаңылык чындыкпы же жалганбы? Бирок бул чындык деле болсун. Чын го. Баспай калса деле зато тирүү. Ошо. Бирок фейк го деп ойлойм. Чындык бирок фейк деп. Жок, возможно, бирок калп дегеним да. Да, калп. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Бирок тескери тиккенде. Тескери бутун тизесинен артка каратып алган бир жай Ооба, кандай. тескеринен. Тизесинен баштап, эмне болобу? Тирүүлөө болушу мүмкүн. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындык дейли аны. Чындык дейли. Чын, бирок фейк болуп калышы мүмкүн. Чындык дейли. Чындык экен. Бир гана жооп болот, элүүдөн элүүгө бул жакта. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындык. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Байкасаңыздар, бул чындыгында эле болгон окуя. Азаматсыздар, мен бул тууралуу маалымат берип кетейин. Бирмингем шаарынан келген британиялык дарыгерлер бейтаптын бутун кесип, жана анан кайра алдына тигип жаш жигиттин өмүрүн сактап калган. 14 жашындагы кичинекей ушундай бала футбол ойноп жатып жаракат алып, жана бир аз убакыттан кийин анын сөөк рагы деген диагноз коюлган. Андан кийин дарыгерлер дал ушундай бир башкача, мындайча айтканда ротациялык пластика операциясын кылып, эң негизгиси
баланы аман калтырышкан учурда ал 22 жашта жана ал ага дарыгерлерге сөз түрдө ыраазы болуп жүрүп келе жатат. Азаматсыздар, биз болсо фейк же фейк эмес оюнун жыйынтыктап алалы. Буга чейин биринчиден болуп баштап Showtime командасы бир жаңылыкты туура тапты, тең тайлашуучулар Абирон командасы 3 жаңылыкты туура тапты. Ошол себептен бир халва балды биз Абирон командасына бермекчибиз. 1-0. Азыр болсо биз учурда Гимбул оюнуна өтмөкчүбүз. Гимбул оюну. Бул оюнга команданын 2 кишисинен катышмакчы. Бирөөсү табат, экинчиси түшүндүрүп берет. Мисалы, биринчиси үйдө отурат имиш, экинчиси кандайдыр бир кесипке ээ болуп, же болбосо белгилүү инсан катары, белгилүү каарман катары анын үйүнө келмекчи. Бирок ал сөздөр биздин экранда пайда болот. Ал сөздөрдү атабастан ар кандай илинчектерди колдонуп түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Жана сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп Абирон командасы ачып берет. Эгерде түшүндүрмө созулуп кетсе, кийинки сөзгө өтсөңүздөр болот, бирок сөздөрдүн дагы саны бар экендигин унутпаңыздар. Эмесе 1,5 мүнөт убакыт Абирон командасында бар. Убакыт кетти. Бир сөзгө эме? Ооба. Гимбул деп сурап коңуз, Шашкурда. Гимбул. Мен эме гитара ойногон келгем. Кол менен эмес, сөз менен гана түшүндүрөсүз. Музыкант. Гимбул. Мен деген эме жанакы камерада эме телевизорлордо мени көп көрөсүңөр да, мен көбүнчө Америка кинолорунда көп тартылам. Актер? Ошо менин атымды айтпайсыңар, пожалуйста. Кинолорго айттым. Кийинки десек болобу? Мен деген силердин светиңер көргөнү келдим, толугунан билек болду. Ким бул? Мен деген эмем баарын карап, мындай типа министр сыяктуу болуп кетем. Болбой тартап кеттик, кийинки сөз. Ошону түшүндүрө албайм. Ким бул? Мен деген круг квадратный штаны Патрик Сатрик деген дос балдарым да бар. Саламатсыз. Ким бул? Кой туруп элек ким бул? Мен деген я женщина, я пою так, да, не начала. Алла Пугачева? Не, мен кыргыз элем. Мен деген ырдайм да, мен ким эле, ё-моё, кандай бар эле. Кийинки десек болобу, пожалуйста. Ким бул? Мен деген чет өлкөдөн келгем, силердин Кыргызстандарды көрөйүн деп. Турист. Ким бул? Жаңа эле айтып кеттиңер го, мен орусмун да, мен ырчын. Ошол. Ким бул? Мен деген эме, мен деген вазирмин да, баарын башкарам да. Мен деген өйдө да отурам. Байыркы баатырлардын үстүнө баштарган, Убакыт. Султан болчу. Жетишпей калдык. Азаматсыздар, жакшы түшүндүрмө жана жакшы жыйынтык көргөз алдыңыздар. Биз ушундай жагымдуу нотада келиңиздер кезекти дароо эле Showtime командасына берели. Эмесе ким бул оюнун учурда Showtime командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Кетти. Гимбул. Короче, Асылбек агайың бар го, неден берет? Искусствода Асылбек агай неден берет сабак? Футбол, не деп коет эле ошону? Волейбол, Скульптур. бол. Кабыл алабыз. Конор менен мушташкан го. Конордун алдына кармап муунткан. Конордун муунтуп коет. Болду да. Азаматсыз. Жылдамдатып койсуңарбы? Кийинки. Ким бул? Алмазбек Атамбаев ким болгон? Президент. Болду да. Кийинки. Кийинки сурадым да. Кийинки. Сөздөр дагы саналуу, унутпайбыз. Тыштагага не болуп иштейт? Декан. Жок, адам чыкарып. Спец боюнча иштеген Салам Бишкекти тарткан не? Кийинки да. Жок. Кийинки болуп калды да уже. Болбосуңарбы? Алло. Не болуп аткан? Мен картаны алып жок. Кол менен көргөзбөйсүз? Жок кылып койгон. Не болуп жатты? Кийинки. Кийинки сурадым да. Кийинки түшүндөй эле бар. Орусчалар көп түшүнбөйм. Кийинки болуп калды. Кийинкисинби? Аккуу болуп учкун келеттин атасы ким эле? Аккуу болуп учкун келет. Айда чоң кезинде. Кийин бол. Кийинкиси.
Убакыт бүттү. Бардык убакытты кийинки өтөрүп өткөрүп салдыңыздар окшойт деп ойлоп жатамын, бирок жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Атылып кеткен эле. Мага бир даганы аябай жакты Бекжан мырза. Бирок бул Кубик Калыков болчу, атасы ким болот деп атап кетти. Биз болсо жакшы түшүндүрмөнү угуп алдык жана ким бул оюнун жыйынтыктай эле. Учурда Showtime командасы сиздер 4 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Биринчиден болуп ачып берген, учурда Абирон командасы болсо 5 сөздү туура тапты. Бир халва балды биз Абирон командасына беребиз. Жыйынтыктаганда 2-0. Чамданыңыздар Showtime. Достор менен байланыштуу учурда оюнга өтмөкчүбүз. Алло, доске. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Алло, доски, оюнубузду биз баштамакчыбыз. Оюнубузга биздин катышуучуларга дос жана ылдык телефон керек болмокчу. Анткени командадан бир киши жакын досуна чалып, биздин экранда пайда болгон суроого жооп узатмакчы. Эгерде досуңуздар туура жооп узатса, сиздер бир халва балга ээ болосуздар. Эң негизги эрежелердин бири бул жакта карама каршы команда достун башкы тамгасын атамакчы. Бул оюнду биринчиден болуп учурда Showtime командасы ачып бермекчи. Биринчи кезекте Абирон командасы Showtime командасына тамганы айтып коңуздарчы. Сы тамгасы. Сиздерге сы тамгасы берилет. Кимиңиздер чаласыздар? Бекжан, Мен Ази. чалып коеюн да, кандай болуп экен. Досторуңуз көппү, Бекжан мырза? Дос деген аябай көп болот азыр. Мен көргөзүп коеюн ба? Көргөзсөңүз болот, сыдан кимге чаласыз? Анасы. Мына сизге да көргөзүп коеюн. Саламат дейт, саламат аттуу досуңузга чалат Саламат, экен. көрүп атсаң команда сени тандады, де. Бирок айтып коюшум керек. Алба ойночу. Эмне дечи эле, де. Пат-пат эле сүйлөшүп турасызбы, Саламат? Ассаламу алейкум, Жамат. Суроо кетти. Доске сага бир суроо берем, терс жооп бер. Европа биримдигинин Европанын биринчи жолу акча биримдиги катары кайсы жылы киргизилген? А 2005, Б 1999, В 1991. 91 болуш керек. Точно ойлондуңбу? Европа биримдиги еврону биринчи жолу акча биримдиги катары кайсы жылы киргизилген? А 2005, Б 99, В 1991. 5 секунд калды. 91 бол. 91 болду ма? Болуптур. Жакшы эсеп. Кайсы жоопту кайтарды? 1991 деди. 91 деп атап кетти. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, Мен Бекжан? досума каршы чыга албайм да. Балким араңыздарда туура жоопту билген адам бар. Жок, Биз болсо Саламат мырза сизге биз салам жолдоюн. Биринчи, жана туура жоопту чогуу угуп коелу. Европа биримдеги еврону биринчи жолу акча бирдиги катары кайсы жылы киргизген? Саламат мырза жаттап калыңыз. Бул 1999 жылы болчу. Сизге каршы досуңуздар туура жооп узатпай калды. Саламат, биз болсо кезекти учурда Абирон командасына бермекчибиз. Абирон командасына кайсы тамганы бересиздер? Бирой командасына Н-ны беребиз. Н тамгасы берилди. Н-дан башталган досторуңуз көбүрөөк экенби? Алишер, сиз чалат экенсиз. Чындыгына келгенде досторум аз тандалуу. Ошонун арасынан теги кичинекей кезимен бери чогуу өскөн дос балама чалайын, аты Нурсултан. Нурсултан мырзага чалат экенбиз. Чалыңыз, динамикти үйгүзүп микрофонго жакыныраак кылыңыз. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүздөр? Сиздин чакырууңуз күтүү режиминде турат. Нурсултан бирөө менен сүйлөшүп жаткан окшойт. Алло. Алло. Салам алейкум доске, кандайсың? Алейкум салам, жакшы өзүңүз. Сага жакшы доске. Эмеден чалып атам? Прямой эфирденчи, эфирден чалып атам доске. Прямой эфирде. Мен сага эме доске азыр суроо берем, ошого жооп бере коет, тарс-тарсай. Эмне суроо? Ук доске. Мезгилдик таблицада Менделеев таблицасы канча элемент бар доске? Аттан Б, Асы 100, Б 118, В 136 доске. Кайсынысы туура жок? Кандай? Кандай?
Жоқ, айта алпасың. Мезгилдик таблит ук доске жакшылап. Уақытта? Менделеевдин таблицасы канча элемент бар доске? 100, 118, 136. Уақыттар бир жоопту узатып койсун. Бул эртерээк доске 5 секунд калды убакыттар. Тоскону чабып эле. Уақыт бүттү, бир жоопту. Доске бол баттар. Бир жоопту Бир жооп күтөбүз. айта кал. 100, 118, 136. Ушул 3 цифранын бирөөсүн айтып койсоң доске бул. 128 ба. Жок, 100, 118, 136 доске. 118 Жооп бир жоопту. А, Б, В бирөөнү айтып А, койсун. Б, В доске бирөөнү тамамдап койчу бул. Уақыт бүттү. Бүтүп калды доске убакыт. Вакыт бүтүп калды. А, Б, В бирөөнү атап койсун. Аны тандады. Аны тандады, Аны тандады. Мезгилдик таблицада Менделеев таблицасы деп баардыгыбыз билебиз. Жана канча элемент бар экендигин. Химияны жакшы окудук беле? Биз бүтсөк жооп берсек болобу? 118 таблица бар. Сиздер жооп берсеңиздер болбойт, анткени биз учурда Нурсултан мырза менен сүйлөштүк да. Бул жакта Алотоски оюнунда Нурсултандын гана жообун кабыл алабыз. Жана Нурсултан аттуу бизге вариантты атады. 100 деп ойлоп кетти. Бирок 118 болчу. Буга чейин байкасак сүйлөшүп жаткан учурда дагы 128 деп аябай ойлонуп, 136 деп ойлонуп, бирок А вариантында токтолдук. Ошол себептен биз 30 секунд гана убакыт бар деп атап кеттик. Тилекке каршы достор бизге жардам бере алган жок. Алотоски оюндун алкагында ошол себептен жыйынтык 2-0 бойдон калууда. Бирок Абирон командасы алдыда. Биз болсо жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Жаныбарларды тап деп аталат оюнубуз. Бул оюнда бардык командалар катышмакчы. Жаныма биздин студияда азыр жаныбарлардын үндөрү, дабыштары чыгат. Катышуучулар болсо, бул үндөр, дабыштар кайсы жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Ирети боюнча 5 жаныбардын үнүн угабыз. Жана эгерде оор болуп жатса, сиздерге мен ар кандай маалыматтарды берип баштайм. Маалыматтарды айтып жаткан учурда дагы баскычты басып туруп тапсаңыздар болот. Эң негизги эрежелердин бири бул сиздердин баскычыңыздар. Баскычты басмайынча сиздердин жооңуздар кабыл алынбайт. Байкасаңыздар, Шоу Тайм командасынын колунда ушундай сүйкүмдүү биздин домузубуз турмакчы. Жана Абирон командасында болсо дал музыкалдуу ксилофон. Биз болсо ирети боюнча келиңиздер, биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Көмсө колуң чалгыч дейт го. Неле бул? Жөн эле мисал. Кайра голосторун. Кимирчи болду? Дагы бир жолу угабыз. Бас. Таптыңбы? Аю? Сиздерге жардам берейин. Бул аю. Бирок кандай аю экендигин сиздер туура Мен табышыңыздар. Токойдо жүргөн аюлар эле ушинтип кыйкырат го дейт. Күрөң аю. Күрөң аю, албетте азаматсыздар. Күрөң аю экендигин табышты. Биз аны байкай алабыз. Эмесе экинчи жаныбарга кезекти берели. Карма болсаңыздар, балким катуураак. Мачи көм. Жаныбарларга деги жокмун да. Колго кармалса болобу, мына? Болот, тоо. Көтүп койгон. Жардам берейин. Бул жылан. Сиздер кандай жылан экендигин табышыңыздар керек. Кургак жыланбы? Түштүк Американын дарыяларында жашоочу чоң жылан. Аллар. Питон. Анаконда. Питон. Бир гана жоопту кабыл алам. Питон эң чоң беле? Кайсы жоопту кабыл? Питон. Питон эмес. Питон эмеспи? Анаконда да эмес. Анаконда. Анаконда албетте. Жок.
Анаконданы байкай алабыз. Коочулуктун көзүндө учурда бул команда деп айта аламын. Аябай үшінші болып кеттім. Келиңиздер, кезекти 3-чү жаныбарга берели. Ит эмес. Ит эмес. Тең талашуулар барбы? Бижол. Пожалуйста. Дагы бир жолу койгу дейт. Жардам берет окшойм, э? Жардам берет окшойсуз. Бул биздин планетабыздагы кургакта жашаган эң ири жаныбарлардын бири. Анын салмагы 4 тоннага чейин жетет. Носорог. Жооп туура эмес. Пил. Жооп туура эмес. Бул укмуштуу жаныбар Африканын кең аймагында жашайт жана өмүрүнүн жарымын сууда өткөрөт. Бегемот. Азаматсыз бегемот. Байкай алабыз бегемотту сыналгыдан. Мага бир киши мас болгон эле болот. Жок, сиз азыр туура эмес айтып жатасыз. Бул жаныбарлар мен сөз бере аламын. Келиңиздер, 4-чү жаныбардын үнүн угуп коелу. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Басчыком, тез. Карышкыр. Команда экөө тең туура бул жакта бирдей бизге баскычтарды басты. Ошол себептен албетте бул карышкыр экөөңүздөрдүн тең жоопторуңуздарды кабыл аламын. Аны биз байкай алабыз учурда. Акыркы не болуп калды? Акыркы жаныбарга кезекти бермекчибиз. Маймыл? Маймыл эмес. Неге болсуң сен? Жөн эле баспадыңыздар. Чик дегенден не деп? Келиңиздер дагы жолу калууна. Копчком эмес, а? Бул деген жанакы жер астында жашаган бир суу булар сүрдү. Кекиликпи? Бир эме жаныбар окшойт. Аталышы? Ошол аталышы эмне? Аталышы эме болот эме жанакы. Жардам бериңизчи. Жардам бере албайм. Иә. Суу. Суур эмес. Белка. Ушуларды барбы? Белка. Барбы жок? Жардам берет окшойм, э? Жардам бериңиз. Бул тынчычкан эмес. Белка деп кыйкырып кеттиңиз, тынчычкан эмес. Чындыгында эле суусарлар тукумундагы сүт эмүүчүлөр. Дене узундугу 60-90 сантиметр болушу мүмкүн. Куйругу болсо 12-ден 24 сантиметрге чейин. Жону, капталы, бозу, боору, каралжын, капталдары болсо боз түсүндө болушу мүмкүн. Башынын эки жагынан тумшугунан куйруктарына чейин көздө ушундай кара жолчолор менен капталып турат. Норка эмес. Жок. Буттары кыска, манжалары узунураак, Евразия токойлорунда жарым чөлдө кездешет, Кыргызстанда дагы бар, ийинде жашайт, суук аймактарда кышкысын чейинге кирип кетет. Кара жолчолорду эстесеңиздер. Кулактары көздөй, тумшугунан кулактары көздөй, кара жолчолорду биз башында ушундай байкай алабыз. Неме тилим ушунда турат деңиз, ушуну айта албай атам. Кашкулак. Крокодил эмеспи? Сиз жакшылык басып туруп аны айтпайсыз. Кашкулак. Эми кашкулак. Кашкулак албетте барсук орусча айткандай кашкулак болчу, тилкелерди жана жолчолорду байкай алабыз сыналгыдан. Азаматсыздар. Эмесе жаныбарларды тап оюнун жыйынтыктаганга убакыт келди. Бул оюнда Showtime командасы 2 жаныбарды туура тапты. Абирон командасы болсо 4 жаныбарды туура тапты. Бир калабады биз Абирон командасын өрмөкчүбүз. Жыйынтыктаганда 3-0. Showtime командасы келиңиздер, кууп жеткенге аракет салыңыздар. Дагы бир нече оюндарыбыздар бар. Ооба. Азыр болсо биз крокодил оюнуна өтмөкчүбүз.
1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү, алар тамак аштар, жаныбарлар, белгилүү буюмдар болушу мүмкүн. Эң негизгиси аларды үн чыгарбастан, сөз чыгарбастан кыймыл менен гана түшүндүрүп берүү керек. Экинчи командалаш болсо, ал сөздөрдү табуу керек. Ар бир командага буга чейин айткандай эле 90 секунд убакыт берилет. Эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, урматтуу катышуучулар, ага сөмүү менен жана көз менен көргөзүүгө тыюу салынган, ал андагы кыймыл менен көргөзгөнгө аракеттениңиздер. Жана сөздөрдүн дагы саны бар. Созулма, албетте түшүндүрмө созулуп кетсе, аябай эле кийинки өтсөңүздөр болот, бирок кайрадан ошол сөзгө кайтып келишибиз ыктымал. Бул оюнду Абирон командасы ачып бермекчи. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Суроо. Эгерде мисал банк алып калса, бал эме болсо. Болбойт, көргөзгөн болбойт. Түшүндүрөбүз. Кийинки. Кийинки цифраны Бичи, бий. да. Ремень. Кылыч. Топ. Волейбол. Вытыру. Кийинки. Түшүндүрө албайм деп коесуз. Кийинки болобу? Болот. Шампунь. Душ. Суу. Чака. Кийинки. Үн чыгарбайбыз. Сахна. Концерт. Микрофон. Сен. Ырчы. Звезда. Жылдыз. Алабыз. Сурма, тартма. Шкаф. Үн чыгарбайбыз. Сурма. Убакыт бүттү. Шкатулка сөзү болчу, табалган жокпуз. Жетишпей калдык, бирок жакшы көргөзгөнгө аракет салыңыздар. Мага Алишер мырзанын аябай түшүндүрмөсү жакты. Мен киммин деген, мен жылдыз деген сөздү билдирип жаткан. Албетте биз аны түшүндүк, бирок жакшы түшүндүрдүңүз. Азыр болсо биз кезекти келиңиздер Show Time командасына берели. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуу үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. МС Крокодил оюнун Show Time командасы улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Кийинки. Түшүндүрөм. Кийинки деп кое эле. Кийинки? Суроонун баары кетти. Бокс. Бинт. Оспу сүйлөйгө Жок, болбойт. сүйлөбөйбүз. Жок, сүйлөбөйбүз. Үн чыгарбайбыз, кабыл албай коелу. Кийинки мага түшүндүрөм. Ой. Суроонун баары кетпей болду. Кычкы уй. Үн чыгарбайбыз, кабыл албай коемун, үн чыгарбайбыз. Дагы бир үн чыгаруудан кийин кабыл албаймын. Кийинки. Балык, кайырмак. Не кыласың да? Үн Коюп чыгарбайбыз. Сковородка. айтпайсыңбы? Эмнесин айтайын? Жаңгын айтсаң кайра. Сковородка. Айттым го. Умальник. Раковина. Айрылча эмесин айтып. Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Тердеп кеттим го көм. Тердеп кеттиңиз.
Келиңиздер, крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду Аберон командасы ачып берген жана сиздер 4 сөздү туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар учурда Showtime командасы 6 сөздү туура тапты. 1 халва балды биз Showtime командасына беребиз. Жыйынтыктаганда 3-1. Бирок алдыда Аберон командасы келе жатат. Азыр болсо биз оозумдан окуу оюнуна өтмөкчүбүз. Суу сондук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Оозумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен биздин экранда пайда боло турган сөздөрдү айтып жаткандыгын жана алар кайсы сөз экендигин биринчиси табышы керек. Бул жакта ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Сиздер байкагандай эле Showtime командасы биринчиден болуп оюнду ачып бермекчи. Мен болсо биринчи музыканы коеюн, үнүн чыгарайын. Бекжан мырза бийлеп кирди. Убакыт кетти. Жок, көргөзбөйбүз, үн ооз менен гана. Үн чыгарсаңыз болот. Тупучка. Жумуртка. Казино. Ачкыч. Казино. Кошелек. Катуу кырбайбыз. Казино. Ачкыч. Казино. Картошка. Шам. Шам. Дарья. Чайка. Дарья. Зайка. Кыздардын айтып баштады го. Дарья. Сөз суранууда. Кальций. Теннис. Жок, муну таппайт точно. Кийинки сөз суранууда. Бүтүп калды. Дүкөн. 4. Сүрөт. Сүрүч. Кийинки сөз суранууда. Москва. Бритва. Балиса. Кийинки сөз суранууда. Тик. Хит. Убакыт бүттү. Музыка жакшы экен бирок. Музыка жактыбы сизге? Бийики дегениңиз да жакты. Кыздарыңыз айтып баштадыңыз го. Байкасаңыздар, чындыгында эле Бекжан мырзадан чайка, зайка деген сөздөрдү угуп алдык. Уят эмеспи? Жок, уят деген жокмун, бирок жакшы, көңүлдүү, албетте оюн көргөзүп алдыңыздар. Дал ушул тууралуу айтып жатамын. Биз болсо келиңиздер кезекти Аберон командасына берели. Суу сондук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Аберон командасына кезекти бердик. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Биринчи кезекте мен музыканы чоңойтмокчумун. Музыка бизге чейин угулууда. Убакыт кетти. Жаңгак. Кычкач. Жаңгак. Чака. Жаңгак. Тура. Кала басат. Кийинки. Катуу кырбайбыз. Куурчак. Кырбайбыз. Тура. Эчки. Тура. Бадыраң. Балка. Балта. Бадыраң. Тура. Бармак. Балпак. Байпак. Бармак. Кийинки. Игилик. Тура.
Чекит. Чекит. Ч-э-к-и-т. Чекит. Еңке. Бел. 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 Туттур. Дор. Дор. То, Дор. чоң, Жоқ. Ды. Дор. тоң, Дор. тоқ, Жоқ. Дор. жош, Дор. жон, Жоқ. Дор. қол, Жоқ. Дор. Еңке. Уақыт бүтті. Азаматсыздар. Байқасаңыздар, шындығында эле мен азыр учурда Алишерге сизге суроо заткым келип жатат. Музыка жаатында артикуляцияны ушундай кандайдыр бир машыгуулар болот да, сөзсүз түрдө. Анткени байкасак, бул оюнда көпчүлүк учурда артикуляциянын бардыгы көз каранды деп айта аламын. Ошол себептен жакшы жыйынтык көргөз алдыңыздар. Биз болсо бир нече убакыттардан кийин толугу менен оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширилүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Эмесе оозумдан окуу оюнун биринчи кезекте жыйынтыктап алалы жана бул оюнду Showtime командасы баштап берип, эки сөздү туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар Абирон командасы болсо 6 сөздү туура тапты. Бир халва балды оозумдан окуу оюнунда биз Абирон командасына карабыз. Жыйынтыктаганда 4-1 таза жеңиш деп айта аламын. Жеңүүчүлөргө өзгөчө белектерди тартууламакчыбыз. Кабыл алып коюңуздар жана биздин Showtime командасына дагы кичинекей болсо да белектерди кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат. Мен болсо телекөрүүчүлөрдү дагы бир жолу биздин катышуучулар менен тааныштырып кетели. Оң тарабында бүгүн Showtime командасында Бекжан Байышев жана Адип Болотов келип кетишти. Тең тайлашуучулар катары Абирон командасында Жакшылык Эрчипкелов жана Алишер Усимбаев. Бүгүнкү биздин халва шоу теледолбоорунун алкагында чыгармачыл инсандар келип отурушат. Ошондуктан ар бирөөңүздөргө мен ийгилик кааламакчымын. Бардык максаттарыңыздар, ойлоруңуздар ишке ашылсын. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде биздин теледолбоорду YouTube'дан көргүңүздөр келсе, бизди Любимый ТВ же болбосо халва шоу деп издеп, биздин чыгарылыштарды көрө аласыздар. Кийинки чыгарылышка чейин амандашканча.